Ысык көл облусунун Балыкчы шаарында шамалдын кесепетинен батут оодарылып кетти. Кырсык болгон учурда батуттун ичинде 7-8 бала ойноп жаткан. Балыкчы шаардык ооруканасынан билдиришкендей, окуя 9-июнда Соңкөл кичи районунда болгон. Батут оодарылгандан кийин ооруканага 7-8 бала кайрылган. Жабыркагандардын арасында бир тууган эже сиңдилер бар. 7 жаштагы кыздын буту сынган. Анын 3 жаштагы бир тууган сиңдиси башынан катуу жаракат алып жандандыруу бөлүмүндө жатат деп айтылат маалыматта. Шаардык мэриянын маалымат кызматы оодарылып кеткен батутту иштеткен адамда эч кандай уруксат кагаздары болгон эместигин, ага аны иштетпөө боюнча эскертүүлөр берилгенин кабарлады. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, 142-берене кокустуктан денеге оор залал келтирүү менен сотко чейинки өндүрүшкө алынды. Учурда териштирүү иштери башталды.